22 майга карата Нарын облусунда 21 адам коронавирус илдетин жоктуруп алды. Мындан улам адистер облус аймагында эпидемиологиялык кырдаал курчуп кетүү коркунучу бар экенин айтып коңгуроо кагууда. Илдет менен күрөшүү, чектөө, жайылып кетүүсүнө жол бербөө жекеле дарыгерлердин милдети эмес экенин эсибизден чыгарбай, ар бирибиз атуулдук милдетибизди сезе билели. Учурдагы Нарындагы абалга бардык мекендештерибиз кабатырланып турат. Элибиздин саламаттыгына кайдыгер эмес инсандар жалпы Нарын элине кайрылуу жолдоду. Урматтуу Нарын областынын тургундары, мына бүгүнкү күнү өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети дүйнө жүзүн каптап, ошонун ичинде Кыргызстанга да келип жетти. Бүгүнкү күндө Теңир Тоо жергесин дагы каптап кетүү коркунучу туруп атат. Ошондуктан мен Кыргызстандын жараны катары, Теңир Тоонун уулу катары сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу менин Теңир Тоолук туугандарым, барыңыздар бүгүнкү күндө кеп кеңешти туура кабыл алып, врачтардын айткандарына макул болуп, үйдөн чыкпастан, үйдө отуруп, сабырдуулук менен ынтымакта ушул илдетти жеңебиз деген чоң ишеничим бар. Урматтуу Теңир Тоолук, тоодой бийик, тоодой бекемдикти, сабырдуулукту ушу жерден баарыбыз биргеликте көрсөтөлү. Мен сиздерге ишенем. Сиздерди терең урматтоо менен уулуңуздар Муратбеков Канат.